Москвадан Казакстанга 5 пересадка үйүңүздөрдөн барып алып кетебиз. Гүлдү чыктыгылабыз жана жолдо документтериңиздерге да жардам беребиз. Машинабыз таза жана ыңгайлуу. Сиздерди жолдо чарчатпай, аман эсен алып барып келет. Сиздердин кызматыңыздарда өз иши мыкты билген тажрыйбалуу Эрнис. Андыктан төмөнкү номерлерге чалыңыздар, жазыңыздар. 89 296 544 564 89 250 17 16 16. Биз ар дайым сиздердин кызматыңыздарда 24 саат бою байланыштабыз. Андыктан төмөнкү номерлерге чалыңыздар, жазыңыздар. Ош пансионатынын мурдагы директору Ыдырыс Исаковду жаага чапты. Милиция бул боюнча үн катты. Ош милициясы Ыдырыс Исаковго кол салуу фактысын иликтеп баштады. Бул тууралуу шаардык милициянын маалымат кызматы билдирди. Маалым болгондой, эркин журналист Ыдырыс Исаков аны бетке чапкан пансионат Ош мекемесинин мурдагы директоруна каршы Ош шаардык милициясына арыз жазган. Милициянын маалыматына караганда, окуя тууралуу билдирүү бүгүн 12-июнда болжол менен саат 12:20 чамасында түшкөн. Анда Асылбек аттуу жаран Ош шаарынын Шакиров көчөсүндөгү эс алуу борборлорунун биринде ызы-чуу болуп жаткандыгын кабарлаган. Жерине ыкчам тергөө тобу барган. Тергөөнүн алгачкы маалыматына ылайык, эркен журналист Ыдырыс Исаков менен Ош шаарынын тургуну 1964-жылы туулган Мамат Керим Койчукуловдун ортосунда пикир келишпестиктен улам чыр чыккан. Исаков өз көрсөтмөсүндө жогорудагы дарек боюнча журналисттик иликтөө жүргүзүп жаткан учурда Койчукулов сенин руксатсыз видеого тартканга укугуң барбы деп колу менен бетине чаап жибергендигин жана камерага асылып, камеранын микрофонун сындырып койгондугун билдирген. Ал эми Мамат Керим Койчукулов өз көрсөтмөсүндө өзүн блогер катары тааныштырган Ыдырыс Исаков анын руксаты жок видеого тарткандыгына байланыштуу ортодо пикир келишпестик пайда болгондугун айткан. Учурда журналисттин денесинен алган жарааттын аныктоо максатында соттук медициналык экспертиза дайындалды деп айтылат милициянын билдирүүсүндө. Ошондой эле окуяга күбө болгондорду суракка камсыз кылуу максатында тергөө тапшырмасы берилип, тергөөгө чейинки текшерүү иштери жүргүзүлүүдө. Булак Супер Кежи. НАТОнун ири машыгууларын саясатта алдоочулар Россия үчүн сигнал катары мүнөздөштү. Германияда Air Defender аталышындагы НАТОнун тарыхындагы эң ири машыгуулар аскер аба күчтөрү тарабынан башталды. Эксперттердин айтымында, мындай ири масштабтагы аскер аба күчтөрүнүн катышуусундагы машыгуулар кансыз согуш аяктагандан бери өтө элек болгон. Анын максатын Украина чатагындагы белгисиздик мөөнөттө Россиянын мүмкүнчүлүгүн чектөө катары мүнөздөшөт. 12-июндан 23-июнга чейин Германияда өткөрүлмөкчү болуп жаткан Air Defender машыгуусуна 25 өлкөдөн 10 000 аскер жана 250 самолет катышмакчы. Германия коргоо министри Борис Писториустун айтымында, мындай абада өткөрүлмөкчү болгон машыгуулар авиакаттамдарга таасир этпей койбойт. Германия аскер аба күчтөрүнүн командачысы Инго Герхстарстын машыгуусунун жүрүшүндө Калининград облусунда жакын аймакта учуулар болбостугун жана маневрлар Россияга каршы провокация болуп эсептелбешин билдирди. Россия Илимдер академиясынын дүйнөлүк экономика жана эл аралык мамилелер институтунун ага илимий кызматкерлери Александр Камкин НАТОнун бул окууларын Украинада чатак сакталып турган маалда Россияга болчу сигнал жана демарш катары эсептейт. Булак Назар Ньюс Кежи. Техас булуңунун жээгинде миңдеген балыктар кырылууда. АКШдагы Техас булуңунун жээгинде миңдеген балыктар кырылып жатат. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышууда. Маалыматка караганда, Техас штатынын Бразория жана Кентана округундагы өкүлдөрү жума күндөн бери 10 миңдеген балыктар суунун жээгине чыгып калып жатканын, дагы миңдеген балыктардын чыгып калышы мүмкүн экенин билдиришкен. Ошондой эле бийлик өкүлдөрү соц тармактары аркылуу жарандарга суунун жээгине келбөөнү эскертип жатышат. Учурда жээгди тазалоо иштери жүргүзүлүүдө. Ал эми адистер мындай абал абанын температурасынын өтө жогорулашынан улам суудагы кычкылтектин деңгээли тездик менен төмөндөгөнүн, мунун кесипети балыктардын массалык өлүмүнө алып келгенин айтышууда.
Эске салсак, Бириккен Улуттар уюму 2019-жылы жарыялаган докладта океан сууларынын температурасынын жогорулашы, суу жээктеринде кычкылтектин азайышына алып келерин жана мындай абал балык популяциясына коркунуч туудуруп жатканын билдирген болчу. Булак Супер кежи. Садыр Жапаров Путинди Россия күнү менен куттуктады. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров РФ лидери Владимир Путинди мамлекеттик майрам Россия күнү менен куттуктады. Бул туурасында РФтин Кыргызстандагы элчилигинен кабарлашты. Куттуктоодо тарыхый мурастар, маданият жана руханий баалуулуктар кыргыз-орус мамилелеринин мындан аркы өнүгүшүнө ар дайым негиз катары кызмат кылары белгиленген. Кыргызстанда Россия күнү белгиленди. Бишкекте жана башка бир катар калаларда 11-12 июнда элдик көңүл ачуулар жана маданий акциялар өттү. Бишкектеги Русская душа фестивалында элдик жамааттар, опера жана балет театрынан, орус драма театрынан Андре цирк тобунун артисттери өнөрлөрүн тартуулашты. Жаш көрүүчүлөр үчүн байге коюлган викториналар коюлду. Кыргыз-Россия Славян университетинде сувенир деп аталган орус ырларынын концерти өттү. Байрамдык иш-чаралар Кант, Карабалта шаарларында, Панфилов, Киров, Красная Речка жана Дмитриевка айылдарында уюштурулду. Булак Спутник кежи. Президент өлкөнүн коопсуздук кеңешинин жыйынын өткөрөт. Эртең 13 июнда президент Садыр Жапаровдун төрагалыгы астында коопсуздук кеңешинин кезектеги жыйыны өтөт. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка ылайык, жыйында Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн абалы жана өнүгүү багыттары тууралуу маселелер, стратегиялык объектилеринин тизмеси боюнча сунуштар каралат. Иш-чарага коопсуздук кеңешинин мүчөлөрү, министрлер кабинетинин мүчөлөрү, укук коргоо жана күч түзүмдөрүнүн жетекчилери, президенттин Баткен жана Ош облустарындагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү, Бишкек шаарынын мэри жана башкалар катышат. Жыйын ОТРКнын түз эфиринде, республикалык жана облустук телеканалдарда жана социалдык тармактардагы баракчаларда көрсөтүлөт. Түз алып баруу саат 10:00 башталат. Булак Назар Ньюс кежи.